ысырап кылгыңыз келбейт, бирок үйдө нандар катып тугуп калды. Ошол нандан жаңы нан да жасаса болот. Эски наныңызды аласыз, аны болсо кургатасыз, сухари кыласыз. Аны болсо блендерден өткөрөсүз, бир ундай болгон консистенция болот. Ошол консистенция менен жөнөкөй un менен аралаштырып, анан кийин камыр журасыз. Камыр эки эсе көтөрүлөт. Наныңызды бышырасыз. Нан бышкандан кийин ушундай болгон сонун сулуу, даамдуу нан жасасаңыз болот. Ушул жерден мен өзүмдүн энемди эстегим келип атат. Биз тамакты ыргытсак, ачып кетет ыргытабыз да. Ошондо энекем ил ачуу да. Кадимкидей ыйлап, мен түшүнө албай, кичинекейден түшүнө албайм да, эмнеге ыйлайт деп кичинекеймин да. Азыр түшүнөм да, байкуш ал киши согуш убактын көргөн, ачарчылыкты көргөн, анан ушинтип биз монтип тамакты ачыган, тамакты ыргытсак же нанды ыргытсак энекем ил ачуу. Ошон үчүн ысырап кылбайлы, ушундай биздин энелерибизди, чоң энелерибизди, тайнелерибизди ыйлатпайлы.